Аялым менен ажырашып кеткениме 2 жыл болду. Ортобузда балабыз бар. Мен буга чейин Орусияда иштеп, балама алимент төлөп тургам. Эми Кыргызстанга келип, уулумду көргөнү барсам көрсөтпөй коюшту. Кантип айласын тапсам болот? Алимент төлөсөм, баламды көрсөтпөй койсо боло береби? Балаңыз менен катташууга, аны көрүп турганга, анын бир эле көргөнү эмес, баягы анын билим алуусунан дагы кабар алып турууга сиздин укугуңуз бар. Эгерде сиздин аталык укуктан ажыратылган болбосоңуз. Эгерде сиз бүгүнкү күндө алимент төлөп жаткан болсоңуз, сиз аталык милдетиңизди аткарып жатасыз. Сиз сөзсүз түрдө аталык милдетиңиз алимент төлөөдөн сырткары балаңыздан кабар алуу дагы аталык милдетке кирет. Демек бул жерде сиздин мурдагы жолдошуңуздун кылып жаткан аракеттери бул мыйзамсыз. Себеби дегенде мыйзамда демек бөлөк жашаган ата-эне, азыркы бүгүнкү күндө чогуу жашабаган учуруңарда дагы сиз балаңыз менен катташууга толук укугуңуз бар. Демек келинчегиңиз сизге тоскоолдук көрсөтпөшү керек. Эгерде мындай аракеттерди жасап жаткан болсо, ошо өзүңүз жашаган жерде үй бүлө балдарды коргоо деген атайын бөлүм болот. Ал бөлүмгө расмий арыз менен кайрылып коюңуз. Ал бөлүм барып атайын эскертүү, демек атайын буйрук чыгарып, бул атасы менен катташууга тоскоолдук көрсөтпө деген атайын эскертүү берет. Ал эскертүүгө карабай, демек үй бүлө балдарды коргоо бөлүмүнүн буйругун аткарбай жаткан болсо, анда ал берген корутунду менен сиз сотко кайрыласыз. Сот балаңыз менен катташууга мындай мурдагы келинчегиңизди тоскоолдук көрсөтпө деп аны милдеттендирет. Ал милдетке карабай соттун чечимин аткарбай жаткан болсо, анда ал баланы сот сизге алып берүү жөнүндө мындай чечим чыгарганга дагы укугу бар. Ошондуктан эгерде өз ара келише албай жаткан болсоңуздар, анда биринчи сиз үй бүлө балдарды коргоо бөлүмүнө тоскоолдуктарды четтетүү жөнүндө расмий арыз менен кайрылыңыз. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодекси 71 берене баладан бөлөк жашаган ата-эненин ата-энелик укуктарын жүзөгө ашырышы, баладан бөлөк жашаган ата-эненин бири аны менен катташууга, тарбиялоого жана багууга катышууга, баланын билим алуу маселесин чечүүгө укугу бар. Бала менен чогуу турган ата-эненин бири баланын башка ата-энесинин бири менен катташуусуна тоскоолдук кылбашы керек. Эгерде мындай катташуу толку боюна жана психикалык жагынан дени сак ыймандуу өсүп жетилишине залал келтирилбесе, баладан бөлөк жашаган ата-эненин укуктарын жүзөгө ашыруусунун тартиби тууралуу ата-энелер жазуу жүзүндө макулдашуу түзүүгө укуктуу. Эгерде ата-энелер макулдашууга келе алышпаса, ата-эненин койгон талабы боюнча талаш тартыш балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдүн катышуусу менен сот аркылуу чечилет. Соттун чечими аткарылбаганда күнөөлүү ата-эненин бирине жарандык процесстик мыйзамдарда каралган чаралар колдонулат. Соттун чечими кара ниеттик менен аткарылбай калганда, баладан бөлөк жашаган ата-эненин биринин талабы боюнча баланын кызыкчылыгын көздөө, анын пикирин эсепке алуу менен сот баланы ага өткөрүп берүү жөнүндө чечим чыгара алат.